Эгерде сен Дордой базарында иштесең, бирок жашаган жериң алыс болуп жүрсө, мына сага сонун мүмкүнчүлүк чыкты достор. 2 бөлмөлүү квартира болгон болсо, алмашуу жолдору каралат. 115 квадрат метр болгон 2 кабаттуу үй, андан сырткары временкасы менен кошо кирип эле жашай турган сатууга үй чыкты. Баасы срочно болгондуктан $95,000 деп атат. Дагы сүйлөшүү жолдору каралат. Эң негизгиси түздөн түз өз ээлери менен байланышасыздар. Аткан үйгө баруу үчүн Объездной көчөсү. Мына бул жол бүтүп калды уже. Бул толугу менен бүтө турган болсо, дагы баркы көркү ачылат. Мына ар жак Алмачинка Дордой базарынан эле сол тарапты көздөй бурулганда эле мына биринчи көчөдө сатылып аткан үй асфальттанган жолдон сол тарапка бурулганда жайгашкан. Көчөлөр абдан кенен деп мына ушуну айтсаңыздар болот достор. Сатууга үй чыкты, 115 квадрат метр үй менен 2 этаж. Андан сыртка временка квартирантка берип койсоңуздар болот. Участок 2,5 сотук. Киргенден кызыл кирпичтен салынган ушундай үй орун алган. Үйдүн ичинде баардык шарттар бар. 2-3 автоунаа кенен батат. 2 кабаттуу, бул жагында 115 квадрат метр болгон үй. Дордойдо иштегендер үчүн өтө сонун мүмкүнчүлүк. Бул жака квартирант киргизип койсоңуздар болот, же болбосо швея кылып деле иштетсеңиздер болот. Кире бериш бияк айне экен. Сол тарапка кийимдерди илүүчү жай. Сол тарапка өтө турган болсок, бул жерде үйдүн ичинде баардык шарттар бар. Душ, туалет, автомат машинка. Бөлмөлөргө өтө турган болсок, мына достор, сол тарапта кенен болгон, жаркыраган кухня орун алган, отопление кирген, пластиковый терезелер. Оң тарапка өтө турган болсок, бул жерде спальня орун алган, кенен болгон. Эмесе экинчи кабатты көрсөтөлү. Экинчи кабатка киргенден сол тарапта бир спальня жайгашкан, мына жаркыраган өзүңүздөр көргөндөй. Мына ошондой эле мына оң тарапка өтө турган болсок, жаркыраган мына конок бөлмө. Бул жакты Дордойдон үй издеп жүргөн дос туугандар менен бөлүшүп коюңуздар. Түздөн түз өз ээлери менен байланышасыздар. Эсин номер 0702 24 22 66 номерлерине, базар жок $50 каналдарына катталып бөлүшкөндү унутпаңыздар. Ассаламу алейкум, биз кызматтабыз.